Саламатсыздарбы? Урматтуу мекендештер, ишкерлер, бизнесмендер, бүгүн сатыла турган өтө сонун бир имаратты көрсөтүп берем. Ош шаарында жайгашкан Кеңеш Ошараман чоң жолунун боюнда жер аянты 16 сотук, суу свет бар, өтө жакшы жерде да. Мына караңыздар, 2 кабаттуу имарат. Бул имаратты тугандар медресе кылып иштеткенге, менчик мектеп кылып иштеткенге, менчик бала бакча кылып иштеткенге, этно кафе чайхана кылып иштеткенге, медициналык борбор кылып иштеткенге өтө сонун имарат. Ушул багытта имарат издеп жүргөн болсоңуздар, ушул объектти сиздерге сунуштайбыз. Мына кызыл китеп техпаспорттору менин колумда турат. Андан сырткары мына бул жактан көчөдөн, дарбазадан киргенде кенен чоң курулушка дагы жери бар да. Ушул жерге тугандар, мына фундаменттин бер жагы. Бурчтан бери тугандар ушул жерге дагы чоң имарат курсаңыздар болот. Кааласаңыздар 2 кабат, кааласаңыздар 3-4 кабат имарат курганга болот. Бул имарат ушу курулган боюнча турат, сиздерди гана күтүп турат. Бирок жанында 3 бөлмөлүү үйү бар. Тыкан. Мына караңыздар. Жашап турганга да болот. Азыр ушу бирөөлөр жашайт бул жерде. Бул 3 бөлмөлүү өзүнчө бир проект менен курулган үй. Мен азыр сиздерге мына документini көрсөтүп, анан бир катар планировкасын көрсөтүп берейин. Имараттын узундугу тугандар 44 метр. Мына ошол наркы чекеден баштап, бул чекеге чейин 44 метр. Бул жерде кызыл китеп техпаспортто так көрсөтүлгөн. Ал эми имараттын туурасы 6 метр. Ошондо 6га 44 2 этаж да. Квадратыны ошого көбөйтүп чыгарып кое берсеңиздер болот. Мына кызыл китеп тугандар бир катар келип көрүп коюңуздар. Документтери баары бар, так. Ээсинин тугандар дареги ошто эле, ээси да ошто эле. Эгер алам чындыгында бул имарат жакты десеңиздер, мен өзүм ортого түшүп тугандар. Далдалчы болуп, мен бул имаратты алып берем, Кудай кааласа. Бемарал айта бересиздер, кызматтабыз иншалла. Мынакей. Бул техпаспорту мынакей. Көрүп койсоңуздар болот. Техпаспорту. Бул жакта бүт ушу квадраттары бардыгы жазылган. Мына ушул имарат. Көрдүңүздөр, мына ушул жер. Жердин туурасы 35 метр, узундугу 37 метр. Мына үй бул жерде турат, 3 бөлмөлүү. А бул имарат мына узундугу 44 метр, туурасы 6 метр. Ушул имарат, көрдүңүздөр? 16 сотук жер. Көрдүңүздөр? Мына бул үй, 3 бөлмөлүү үй тугандар, көрдүңүздөр, а? Ичинде душтары менен. А бул имараттын мына ушундай жайгашканы да, мына көрдүңүздөр? Канча бөлмөсү бар, план боюнча. Бул биринчи кабаты да. Экинчи кабаты да ушундай эле планда кетет, негизи өзгөртүп койсо да болот. Кээ бир залдары чоң эле боюнча турат. Азыр ушул боюнча мен сиздерге чекеден көрсөтүп берейин, а? Биринчи үстүнө чыгалы. Мына алдындагы тепкичи 2 жактуу болуп куюлган, мындай буралып куюлган, а? Муну дагы балким өзгөртсөңүздөр болот. Же болбосо тугандар мунун аркасында дагы жолу бар да. Тетиги орто ачык турат го. Ал жактан да эшик коюп, ал жактан да кирип чыга турган кылып койсоңуздар боло берет да негизи. Бирок мына жер үстүм дагы казирөөк болуп жасалат. Асты 2 жактуу тепкич өтө сонун кооз чыгат бул жерчи. Кудай буйрса. Толук бүтүрүп алсаңыздар сиздердики да. Жүрүңүздөр. Жанагы медресеге ушундай имарат болсо, таап берчи, жер таап берчи дегендерге кулагына күмүш сырга. Ушул аймакта негизи мына бул жагы военный полигонго чейин бүт эле катар-катар көчө үй кеткен да. Мына бул жагычы, бул жагы. Гүлбаарды көздөй. Биякта өзү нормальный мектеп, частный мектеп, анан жакшы бир бала бакча деле жок да. Ошого мына жерде алып бала бакча кылып берсеңиздер болот муну. Балким бир медициналык борбор кылып берсеңиздер болот бул жерди. Анан бул жерди балким бир этно чайхана кылып берсеңиздер да болот да. Балким конок үй кылып койсоңуздар, туристтер келип кете турган конок үй, гостиница кылып койсоңуздар дагы болот дейм да. Жүрүңүздөр, үстүнө чыгалы. Азыр эми чекеден көрсөтүп бере берели. Бери басыңыздар. Так, чыгайлы. Мына чыкканда мына жер өтө сонун площадка да. Бул жерге тугандар аркасынан машина киргизсе да болот. Себеби астына аябай мындай күчтүү швелерди коюп, анан монолит куйган экен да. Мына аркасы көчө. Мына аркасы көчө. Биягы көчө нар жактан келет. Карап коюңуздар мына. Көрдүңүздөр? Бул жагы мына жактан бурулуп чыгат. Бул жактан бурулуп чыгат. Тетиги жерде водозабор бар. Жанагы көрүп турасыздарбы? Канча миң куб, канча куб бата турган водозабор ушул жерде. Водозабордун эле астында да суу дагы самотек менен түп-түз эле кирип кетет. Бирок сууну киргизип койгон.
Мына жерге де эшик коюп алсаңыздар болот. Аркадан кирип чыга турган кылып, каласаңыздар дарбаза коюп алсаңыздар. Же болбосо бул жерди жаап таштасаңыздар деле боло берет өзү. Мына ушул жагынан баштайын, а? Бүт бекем куйган, мына көрүп турасыздар, бүт тумбалары, арматуралары салынган, үстүнө мына сейсмопоисттери куюлган. Мунун үстүнө дагы бир кабат кошсо болот тугандар. Үстүнө бир кабат кошсо болот да. Себеби ригилдери, сейсмопоисттери бекем жакшы куюлган да. Ошондо 3 кабат кылып бергенге болот. А мына жери чоң зал. Мына караңыздарчы, чоң зал. Муну ушу ригилдердин тушунан бир комнатадан кылып бөлсөңүздөр да болот. Кааласаңыздар ушу чоң зал боюнча турган деле жакшы. Мисалы медресе кыла турган болсок, балдардын Куран жаттай турган залы болуп калат да ушул жерчи. Чоң бөлмө. Бул жерди бөлсө дагы чоң кылып иштетсе да болот. А мына жагы мына көрүп турасыздар, мына овальный тоголок формада чыккан. Бул жагын ушу стеклянный кылып койсоңуздар, панорамный өтө сонун болот. Бул залдын төрүндө дагы бир бөлмөсү бар. Муну дагы көрүп койсоңуздар болот мына. Мунун туурасы бир 4 метр, узундугу 5,5 метр чыгат. Көрүп турасыздар мына бүт ушу кирпичтен тегиз урулган. Терезеси дагы чоң терезе. Ана мына жыгачтарын да көрүп койсоңуздар болот. Бүт ушу сасна жыгачтарды коюп, гарбилдерди таштап, кардонду басып, анын үстүнө улай басып, потолокторун да ошентип жапкан да. Эми наркы бетини көрсөтөлү, жүрүңүздөр. Бирок мына алдындагы жери чындыгында чоң жер да. Тетиги унаа турган жер, жердин бурчуна чейин ушул жака өтө чоң курулуш кылса болот бул жергечи, туугандар. Сонун жер бар да, сонун жер бар. Биягына келиңиздер. Мына тепкичтен чыкканда, мына жер, туугандар, бул жер дагы өзүнчө бир комната боло турган жер. Көрдүңүздөр? Ушул жерге дагы бир бөлмө кылып койсо болот. Ал үчүн мына жерден мына дуал уруп койсо болот, же стеклянный тосуп койсо болот. Бир кабинет болот бул жер. Андан кийин биякта 4 бөлмө бар туугандар. Бери келиңиздер. Мына жерге киргенде, бул жагы мына тоголок овальный формада чыккан 3 терезеси бар. Ал эми бул жагы болсо, мына көрүп турасыздар, туурасы 4 метр, узундугу бир канча 6-7 метр чыгып калат, овальныйды кошкондо. Бияк бир кабинет. Мына жерден тосуп койсо деле болот негизичи. Мындай тосуп, бияка бир эшик коюп койсо, бияк бир кабинет болуп калат да. Ана мына жакта 3 катар бирдей размерде бөлмөлөр бар. Мына жатак бөлмөлөр да, спальнилар. Көрдүңүздөр? Кабинеттер деп койсок болот. Аркасында бүт бирден терезеси бар да. Ошондой эле размерде мына караңыздар. 3,5га 4,5 да бул бөлмөлөрдүн размерлери. Аркасында бирден терезелери бар. Андан кийин бери келиңиздер. Ошондой эле размерде дагы бир бөлмөсү бар мына. Муну дагы көрүп койсоңуздар болот. Булар бардыгы ушу кабинет, спальный бөлмө болуп иштейт да. Эми кайсы багытта иштетсеңиздер. Анан бул жакта 3 даараткана душтары бар. Мына бирөө, бул экөө, бул үчөө. Ана мына бияк уже душ болуп калат туугандар. Ана мына ортодогу дуалды полностью алып салса, мына ортодогу душтардычы. Эгер медресе кыла турган болсок, бул жер даараткана болуп калат туугандар. Мына дуалдарды алып салса да болот. Үстү жагы монолит куюлуп ушундай курулган да. Муну өзгөртүп салса болот да. Мына жерге эшик коюп койсо болот туугандар. Көрүп алдыңыздар, эң негизгиси имарат жакшы имарат. Эртерээк колдон чыгарбай, бул имаратты алып иштетсеңиздер болот. Ана варианттарын дагы сүйлөшөбүз. Балким квартирага, балким шаарда үй болуп калабы, же болбосо машинага алмашуу жолдорун дагы караштырса болот туугандар. Эми бул имараттын ээсине азыр зарыл акча керек. Себеби бир бизнес баштаган экен. Ошол бизнеске акча керек болуп атыптыр. Ошон үчүн эми зарыл сатууга коюп атат. Болбосо өздөрүнүн деле жакшы бир планы бар экен эле да. Келиңиздер, ылдый түшөлү. Ылдыйга түшө турган болсок, мына ачык бөлмөлөрүнү көрсөтөлү. Эми асты уже полторашка да, мындайча айткандачы. Биринчи кабаты деп койсок болот. Азыр эми бул жерде ушу үйдө бирөөлөр жашайт экен. Бияктарын колдонуп атыптыр. Мына чекеде санузел бар. Ошо үстүндөгү эле бөлмөнүн асты, бир бөлмө. Ана мына жагы келип көрүңүздөр мына. Биягы эми кухня очоккана да. Мына биякта бир башпагын көрүп кое бериңиздер мына. Көрдүңүздөр? Тандырканага чейин куруп койгон. Мына оң жака эшиги ушул жерден, наркы бөлмөгө ушул жерден кирет. Үстү плита мына көрдүңүздөрбү? Союздун пышык плитасынан койгон экен өзү да. Асты стяжка болгон. Анан бул имаратты ушу биринчи нөлдөн куруп баштаганда подушкасын өтө бекем куюптур. Ээси да ошентип айтып атат. Мен өзүм башында турганмын дейт. Мына жер бир узунунан бир бөлмө. Мына жер дагы бир бөлмө туугандар. Ана мына тепкичтин астында эки эшик турат. Ушу мына ортодогу залдын фойенин асты дагы бирден бөлмөлөр. Ана мына жагы дагы ошондой кеткен. Бирден бөлмөлөр да.
Мына ол қатар дагы бир бөлмө. Мына ол қатар дагы бир бөлмө туугандар, мына кирип көрүп коюңуздар мына. Бүт ошо көрдүңүздөр. Плитадан өтө бекем жакшы кылып жапкан да. О, арка бетондору да жакшы. Асты стяжка болгон. Муну карап урүүнгө алып тегиздеп баягы дагы стяжканы куюп тегиздеп аласыздар да. Мына жактары да бөлмө болгон, мына кирип көрүп койсоңуздар болот. Булар дагы ушу кабинет болот. Киргенде бияк бир бөлмө, сол жакта дагы 2 бөлмөсү бар ушундай. Буларды карап планировкасын пландаштырасыздар да эмичи? Сиздер, Кудай буйрса. Мына. Көрдүңүздөр? Биякта да 2 бөлмөсү бар. Киргенде бир бөлмө, нар жагында бир бөлмөсү. Ушул. Дарегини так түшүндүрүп кое турган болсок, туугандар, ушу бул жер кеңеш айыл болуп калат, Текеге жетпейт. Жүрүңүздөр, бияка ушу экинчи көчөгө чыгайлы. Мына жол менен келип туугандар, мына бир бурулуп көрүп коюңуздар. Ушул жол менен келип, мына жерден бияка бурулуп, анан имараттын аркасы менен нары кетет жолчу. Дарбазаны ушул жерге коесуздар. Мына. Ушул жерге коесуздар. Бияка өтүңүздөр. Дарбаза ушул жерге коюлат. Мына. Дарбаза ушул жерге коюлат. Көрдүңүздөр, 5 метрлик дарбаза коюлат, болду. Фура деле батат, Хово деле батат, КамАЗ деле батат. Калиткасы менен. Киргенде ушу 16 сотукта жер. Кызыл китеп боюнча. Жүрүңүздөр, жолго чыгайлы. Бул жер жакшы жер. Кулатов айлампасынан Араванды көздөй келе жатканда, машина базардан өткөндөн кийин, Кеңештин центринен 1,5-2 километр өткөндөн кийин оң жака Гилас деген кафе чайхана бар. Жаңы курулду. Ошол жерден оң тарапка бурулуп, экинчи көчө менен түз жогору чыгып эле, көчөнүн аягына келип оң жака буруласыздар, түп-түз кирип барасыздар да объектке. Мына ошо бул конуштагы экинчи көчө. Суу бар, свет бар. Мына ушул көчө туугандар. Көрдүңүздөр мына. Чоң жолго жакын. Ушул жерден эсептей турган болсок, 250 метр да, көрдүңүздөрбү? 250 метр. Тетиги Гилас кафе чайханадан бери бурулуп эле кире бересиздер. Жакшы жерде экен. Анан эми бир аз бийигирээк, абасы таза, жакшы жер. Биягы мына тоого жакын. Көрүп турасыздар. Саар кеч кичине нары бери басканга, тоого чыгып бир аз бая башты эс алдырганга жакшы да. Тоого жакын калкпыз го өзү, туурабы? Номуруну жазып койдук. Чалыңыздар, байланышыңыздар. Бул объекттин баасы $230 000 кеми бар, шашылыш сатылат. Варианттарын карайбыз. Мен өзүм ортого түшүп алып берем туугандар. Өзүм ортого түшүп алып берем, Кудай буйрса. Сиздер жактырыңыздар, пулду даярдаңыздар, болду. Анан варианттарында келишип сүйлөшсөк болот. Шаардан бир квартира болсо, анан машина болсо, негизи мындай 50-50 варианттарын карасак болот да. Ошол жактарын бир эске алып коюңуздар. Жыйынтыктайбыз анда. Аманчылыкта көрүшөлү. Ушул видеону жакшылап сохранить этип алыңыздар. Анан ушу жакын тууган урук, дос жолдош бизнесмендерге бөлүшүп коюңуздар. Эртерээк аракет кылыңыздар. Ассаламу алейкум.